ынтымактуу жашаганыбыздын себеби мынагу арыктан бирге ичебиз сууду. О жерде крантыбыз бар. Кранттан да бирге ичебиз. Көкташ айылынын тургуну Салиха Эгембердиева Тажикстандын Саманён айылына жакын жашайт. Бул жердеги эки мамлекеттин үйлөрү шахмат тактайынын ак арасында эле жайланышып калган. Ошондой болсо да коңшулар ынтымактуу, жакшы мамиледе турушат. Менин коңшум медсестра. Уколду дагы ушунан алабыз, бирдемелерди дагы ушунан алабыз. Чемо яка барып акча кетирип келгенден көрө сен эле берип кой дейбиз. Быйыл кышы менен эле сүт берип туруң, эже сүт берип туруң деп кадимкидей эле биз менен мамиле кылат. Анан эме кылат, той кылат, балдарын отургузат, ошондо шулуй киребиз шулуйга. Булар да кирет биздикине. Кошуна жашаган тажик жарандары Көкташ айылындагы дүкөндөн азык-түлүк, керектүү буюмдарын алып турушат. Сугат сууну жана ичүүчү таза сууну да бирдей пайдаланышат. Арабызда эч кандай жамандык жок. Кыргыз-тажик бири-бирибизге кирип турабыз. Мен кыргыздардын дүкөнүнө барып азык-түлүк алып турам. Абал турукташкан соң кыргыз-тажик чек арасына тартылган кошумча күч түзүмдөрүн эки тарап бирдей чыгарып кетти. Айылдарда жашоо мурдагыдай калыбына келгендей. Кошумча аскер кызматкерлери көрүнбөйт. Айылда милиция жана аймактагы чек ара кызматкерлери гана коопсуздукту көзөмөлдөп турат. Ошо чек арада турган мындай күчтөрдү ички иштер министрлиги тарабынан, ошондо чек ара кызматкерлери тарабынан мурунку штаттык режимде иштөөнү биз чечкенбиз. Ошол чек арадагы мындай күчтөрдүн өтө көп болуусу дагы ошондо да көбүнчө бул мындай кандайдыр бир кооптоону көбүрөөк жаратат экен. Мына куралчанын жүргөнү, техникалардын жүргөнү деп туруп, ошол эки тараптуу тең болсун деген ойдо жасалган. Бирок кыргыз-тажик чек ара көзөмөл өткөрүү жайлары ачыла элек. Ага карабастан азык-түлүккө болгон баалар өзгөргөн жок. Биздин чек арадагы тосулуп турган нерсе бизге таасири деле жок. Biz özüzden var yok, özüzde var. Bayağı ele öz senasıda ile nanlar. Misal men nan satam 10 somdan 25 somga чейин bayağı ele nark. Hiç qanday özgөргөн жок. Чек арадагы кошумча аскер күчтөрү чыгарылган менен аймактагы милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштөөдө. Ал эми Көкташ Аксай жолунун курулушу күндүн суугуна карабай уланууда. Медер Ниязалиев, Арсан Алмазбек уулу, Коомдук биринчи канал, Баткен облусу.